Assalamu alaikum. Бүгүнкү биздин берүүнүн көрөрмандары. Биздин бүгүнкү коногубуз биздин Абу Ханифа дин илим борборунун жетекчиси Таштанов Сулайман агайыбыз. Агай, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Устаз, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр, рахмат. Анда сиз менен биргеликте бүгүнкү берүүнүн суроолорун баштай берсек, алгачкы эле суроо болсун анда. Алгач, агай, өзүңүз жөнүндө кыскача тааныштыра кетсеңиз. Мен Сулайман Таштанов, Баткен областына караштуу Лейлек району Исхак Разаков айылында төрөлгөм. Исхак Разаков демекчи улуу атабыз, улуу инсан. Исхак Разаков баарыбыз тааныйбыз да. Ошол урпактарынан болобуз. Ал биздин чоң аталарыбыздан болуп кетет. Анткени алардын уруусу Кызыл Аяк уруусу да. Биз дагы ошондон мындай мактана турган нерсе го ошого. Машаллах, өтө сонун. Агай, аябай жаш көрүнөт экенсиз. Өзүңүздүн жашыңызды айта кетсеңиз, жана ошондой эле үй бүлөңүз боюнча азын-аулак тааныштыра кетсеңиз. Мен 1989 жылкы болом. Азыркы учурда 35-тебиз. Кудай таала өмүрүбүзгө береке берсин деп дуа кылабыз. Үй бүлөлүүбүз. Бир кыз, бир уулдун атасы. Машалла. Балыгыбыз ошол Исхак Разаков айылында өтүп, орто мектепти ошол жерде аяктагандан соң, андан кийин Борбордогу Бишкек шаарындагы Азирет Умар Ислам университетине окууга тапшырдык. Устаз, Аллага жакындатуучу эң жакын жол бул илим демекчи. Ошол илимди кайсыл жактан алгансыз? Жана жогоруда айткандай эле, ошол Айла Бишкектеги Ислам университетине келип окугандан кийин атайын Айла Аскар Египет мамлекетиндеги Айла Аскар университетинен бизге жолдомо келген. Ал жактан мындайча Ислам университетинде жакшы окугандарды терип, анан ошол жака жөнөткөн дегендейчи. Анан ошол жолдомо келгенден кийин Айла Аскарга барып окуп калдык. Айла Аскардын аябай факультеттери көп. Мындай негизи мындай түшүнүктүү болуп калды го. Мындай динде да аябай немелер көп, тармактарчы. Мисалы медицина сыяктуу, медицинада деле ошол хирургия же болбосо кардиолог сыяктуу эле медицина динде деле ошондой тармактар көп. Ошол сыңар бизде Айла Аскар университетинде да тармактар көп болчу. Ошонун мен жанагы акыйда философия тармагында окуп келдим. Акыйда философия дегенде жанагы ишеним. Анткени пайгамбарыбыз биринчи келгенде сахабаларга ошол Кудай тааланы таанытып, Кудайга кантип ишенет ошолорду үйрөткөн да. Бул жанагы негизи динибиздин ошо башатында турган илимдер да, акыйда илими. Ошол жаатында окуп келдик. Ал жакта 2010 жылы барып, 2019 жылы бүткөнбүз. 9 жыл окудук. Машалла. Андан кийин Кыргызстанга келгенден кийин улуттук университет бар бизде. Ошонун атайын ошол религиоведение, дин таануу бөлүмү ачылган экен. Ал жерде 2 жыл магистратураны окуп, ошол магистратура деген илим наамын алдык. Негизи эле бул илимге, илим жолуна келип калганыбыздын себеби албетте көп устаздар, агайлар себепчи болду, бирок өзгөчө себепчи болгон бул менин апам. Энем деп койчу элем мен. Апа деп, эне деп чоңойдук. Анан эмнеге дегенде, мен энеме ушунчалык таң калганым, эне мындай дуа кылгандачы, дуасы сөзсүз кабыл боло тургандай дуа кылат. Ошо энебиздин дуасы менен, Кудайга шүгүр ошонун тарбиясы менен ушундай деңгээлге жетип отурабыз. Кудай таала энебизди рахматын алсын. Устаз, жана айтып өткөндөй эле акыйда философиясы боюнча илим алып келдим деп айттыңыз. Биздин көрөрмандарда сөзсүз түрдө суроо талап болуп атса керек. Бул акыйда деген эмне негизи? Ушул боюнча толугураак айта кетсеңиз. Жакшы, негизинен дин тиреги 3 деп коет бизде. Ошонун биринчиси бул ишенүү, ишеним системасы да. Бир нерсеге ишенесиң. Адам бир нерсеге ишенип, ошого ушундай нерсе бар экен деп ишенгенден кийин анан ошону алып карасың да. Бул биринчиси болот. Анан экинчиси бул ишенгенден кийин жанагыдай иш жүзүнө алып баруу, ашыруу системасы. Муну бизде жанагы фикх бар го, ошол илим үйрөтөт. Анткени жана айтпадыкпы, пайгамбарыбызга Жибирил келип биринчи Кудай тааланы тааныткандан кийин, пайгамбарыбыз сахабаларга Кудай тааланы тааныткандан кийин, анан ошол жердеги сахабалар, мусулмандар болду, Аллахтын элчиси, биз Кудайды тааныдык, эми кантип ага ибадат кылабыз дегенде, анан пайгамбарыбыз жанагы фикх илимини үйрөткөн да, жанагы 5 убакыт намаз, зекет, орозо деген немелер бар го. Исламдын негизги түркүктөрү ошолорду үйрөткөн. Бул экинчиси ошол жанагыдай иш жүзүнө ашыруу, фикх илими үйрөтөт. Ал эми үчүнчүсү адеп ахлак системасы деп коет. Бул кайсы бир адам эгер ишеними туура болсо, анан аны
иш жүзүнө ашыруусу туура болсо, анын адеп ахлагы сонун болот да. Адеп ахлагы ошол жанагы Куран менен сүннөттө айтылгандай адеп ахлак менен адепче болот. Машаллах, өтө сонун. Мен ойлойм биздин көрөрмандарга бардыгы түшүнүктүү болду деп. Устаз, Абу Ханифа диний илим борбору мекемесине кантип келип калдыңыз? Негизинен Россия өлкөсүнүн Москвадагы иштеп аткан биздин мекендештер, жердештерибиздин, кыргыздардын ошо суроо талабына ылайык ошолордун чакыруусу менен бул жака келдим. Устаз, ушул мекеменин жетекчиси катары алда койгон максаттарыңыз? Негизинен максатыбыз аябай бийик, ниетибиз бекем. Кудай буйруса, Кудай таала ошол максатыбызга жеткизсин. Максатыбыз биздин кыргыз эли мурдатан эле мусулман болуп келгенбиз да. Биринчиден ошол динибизди, каада салтыбызды, анан тилибизди тереңдеп үйрөнүп. Анан бул жакта көбүнчө жанагы жаштарыбыз айрыкча азыр көрүп атабыз да келипчи. Ошо жаштарыбыздын көпчүлүгү мисалы эми бул жака жана акча табам деп, тыйынтыпыр табам, семьямды багам деп келип иштеп атпайбы? Эми булар ушул жашоо тиричилиги менен эле болуп калбай, ошонун жанында мисалы таалим тарбияны, адеп ахлак, эмне адал, эмне арам, анан жанагы баалуулуктарыбызды өзүбүздүнчө ошолорду буюрса үйрөтөбүз. Устаз, диний илим алуунун фазилеттерин айта кетсеңиз. Негизинен биздин динибиз илим алууга бир гана эле шарият илими эмес, жалпылай эле мындай бир жакшы нерсени талап кылып ошону үйрөнүүгө буйрат бизди. Анткени биринчи эле аят икро деп түшкөн. Икро деген оку деген. Көрдүңүзбү мисалы? Икро бисми роббикаллади халак деген жана биринчи аят бар го, ошо оку деп түшкөн да. Бул деген сөз ошол Кудай таалага сени эмне жеткизе турган болсо, ошолордун баарын окуп үйрөн. Кудай тааланын ыраазычылыгы үчүн билим тарбия алып өзүңдү оку дегендей да. Эми бул негизинен бул жанагыдай окугандачы Кудай үчүн мындай мен илимсизмин. Мен ошол окуп кандай өзүмдүн илимсиздигимди билейин, окуп өзүмдүн илимсиздигимди жоюп, мындай илим билимге чыгайын деп окуш керек да адамчы. Ошондо мындай адам өзүнү мындай кичине төмөн алып, жанагыдай илим билимге умтулуп аракет кылат да. Андан сырткары эми Куран аят, хадистер көп. Пайгамбарыбыздын хадистери бар. Хайрукум мен таалламал Кур'ана ва алламаху дегенчи. Силердин эң жакшыңар, силердин араңарда эң мыктыңар бул Куранды окуп үйрөнүп, ошого амал кылып, анан башкаларга үйрөткөнүңөр деген пайгамбарыбыздын насаат кептери бар. Андан сырткары эми бул жанагыдай шарият илими, бул Кудайдын илими болуп атпайбы? Анан муну биз окуганыбызда бул дүйнөдө пайдасы тиет, албетте сөзсүз. Адал арамды байкайбыз, билебиз, жүрүм турумубуз жакшы болот. Анан эң негизги пайдасы ошол ахиретте тиет да. Ошондуктан биз жанагыдай илим алганда бизге билинбейт, бирок жанагы хадистер бар да, илим окуган адамдардын айланасында ошол периштелер курчап алат депчи. Чада калса ошол океандагы жанагы балыктар, киттер, ошолор ошол илим окуп аткан адамга неме айтат экен да, истихбар айтат экен. Истихбар дегени бул мисалы элестетиңиз, мисалы сиз ошол Абу Ханифа борборуна келип, мисалы Куран окуп үйрөнөм деп атсаңыз, ошол бир башка бир жактагы бир балык да, мисалы жөн эле адамдар эмес, жада калса балык. Ошол балык дагы Аллахым ушул сенин илимди окуп үйрөнөм деп атат, ушунун күнөөлөрүн кечире көр деп ошолор суранат экен да, карасаңыз. Анан жанагы периштелер канаттарына ороп алат, ошол жерде нур болот дейт го. Ошонун баары эле неме Куран аят хадистерде айткан. Андан сырткары мен бир шейхтин немесini сабагын угам. Бул жанагы жин тууралуу айтып берет да. Абдурауф ибн Халима депчи. Анан ошол айтып атпайбы, бир жолу дейт, бир жиндер менен сүйлөшүп калсам неме деп айтат дейт да. Куран окуган адамдар кадимкидей мындай нурлуу болот деп айтат. Чындап эле бул Куран нур, анан Кудайдан келген нур болуп, аны окуган адамдар биздин көзүбүздө мындай көп эле нурлуу болуп көрүнбөгөнү менен башка жерлерде ошондой экен да. Устаз, биз берилген суроолорго толук кандуу эле жооп ала алдык деп ойлойм. Анда эмесе биздин көрүүчүлөргө өзүңүздүн жыйынтыктоочу сөзүңүздү айта кетсеңиз.
Негизинен мен келгенден бeri аябай сүйүнүп кубанып жүрөм. Анткени бул жака көпчүлүгү жанагыдай келип иштеп, кыска убакыттын ичинде акча топтоп анан Кыргызстанга баргысы келет го. Ошондой болгон болсо дагычы бул жака келип ошондой жанагыдай негизи убагы кыска. Бирок ошондой болсо дагы мен мусулманмын, Куран мага түшкөн деп мындай динини, дилини, тилини унутпай жанагыдай аракет кылып бул жака келип окуп аткандарды көрүп аябай сүйүндүм да. Ошонун эле негизинде дагы айтарыбыз, келиңиздер биздин окуу жайга. Биздин окуу жай буюрса буга чейин суббота воскресенье күндөрү эле иштеген болсо, эми мындан ары ошол жана 24/7 дегендейчи күнү түнү буюрса кызматыңыздарда болсун, онлайн, офлайн болсун, сабактарыбыз бар. Бул жерде шарттар сонун экен, мына көрүп атасыздар өзүңүздөрчү. Өтө жакшы. Анан бизде боло турган сабактарды дагы ошол мекендештерибиздин талабына жараша дагы өстүрүп, өнүктүрүп даярдап атабыз. Бул жакта бизде мугалимдер дагы жөнөкөй мугалимдер эмес, уже атайын спецтеги мугалимдерди жыйып, топтоп ошонун үстүндө иштеп атабыз. Эми бул жерде боло турган сабактар, мисалы ошо Куранды үйрөтөбүз, Куранда тажвид сабактарынчы. Анын жанында сиро бар, фикх сабактары бар, хадис, тафсир сабактары бар, адеп ахлакты оңдоп түзөй турган сабактар бар. Эми айтайын дегеним ошо келип руханий жагыңыздарды, жаатыңыздарды өнүктүрүп, өстүрүп кетиңиздер. Устаз, бизге атайын убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ушинтип биздин мекендештерибиздин диний сабаттуулугун жоюу жолунда өзүңүздүн албан иштериңизди, кызматтарыңызды аткарып жүрө бериңиз. Биз ушул нерселердин баардыгына тилектешпиз. Андыктан ассаламу алейкум.